Ассаламу алейкум жалпы көрүүчүлөргө бүгүн сиздер менен ушундай бир ретка тикенди үйрөнөбүз. Андыктан мага катталып өз ой пикириңизди комментарийге жаза кетиңиздер. Биринчи диаметр 30 сантиметр болгон кездемебизди 2 штук сразу эле кыркып алып бериңиздер. Андан соң анын бирөөсүн аласыздар дагы, ортосун ушу 22 сантиметр диаметр болгонду алып кыркып саласыздар. Ал сиздерге керек эмес. 8 сантиметр калыш керек чекеси эсептегенде. Пояс болсо 46дан 44 сантиметрге чейин, туурасы 4 сантиметр болсо болот. Мына мен уже даяр кылып кыркып алдым. Диаметр 30 сантиметр. Ошондой эле экинчи кусогум менде аз эле эме болгон үчүн кеземем жетпей калды. Ошондуктан мен эки жерин улап тегемин. Астары дагы ошондой болуп калды. Уланма болуп, астары кездеме үйдө жок үчүн болгон кездемеден тиктим мен. Бул видеодо мен азыр астарынын ортосун кыркпай калыпмын. Бирок астары менен сырткы бөлүгү мындай бирдей кылып эле бычасыңар. Мунун эч кандай кыйынчылыгы жок. Ал эми бул поясы. Эми мен кездемем аз болгон үчүн эми мен буларды бириктирип тегип алам. Эгер сиздерде да ушундай жетпей калган болсо, эки жерин ушундай кылып тегип аласыздар биринчи. Эгер бүтүн болсо, сразу эле эки детальды кошуп тигип кете бересиздер. Мына мен кошуп тигип алдым. Эми буларга мен жатып мындай тегиз болуп турушу үчүн эки жагын тең жаткызып, ич тарабынан 0,1 строчка берип чыктым. Кааласаңар силер 0,5 строчка берсеңиздер да болот. Мына көргөнүңүздөрдөй мен строчка берип өттүм. Эми экинчи деталибизди алып, үстүнө бетме-бет коюп, оң тарабын 0,7 же 1 сантиметр кылып тигип чыгабыз. Айландырып. Өзүңүздөргө кайсыл тарабы оң болсо, ошол тарабынан тиксеңер болот. Бул жерде менин шпулкам түгөнүп калды. Анан кайра шпулка салып тиктим. Мен сиздерге мындай түшүнүктүүрөөк болсун деп мындай видеону кыскартпастан ошол боюнча тартып киргиздим. Анча-мынча жеринде кыскарттым, бирок эгерде түшүнбөгөн жериңиздер болсо, комментарийге жазыңыздар. Ар бириңиздерге жооп бергенге аракет кылам буюрса. Эми ошол тигилишти жаткызып туруп 0,1 строчка бердим. Силер да 0,1 же 0,5 строчка берсеңиздер болот. Бул кара материал болгон үчүн анча мындай строчкалар деле көрүнбөйт экен, билинбейт экен, баягындай пайеткалар бар үчүн. Ошондуктан сиздер өздөрүңөр каалагандай кездемеде мындай жактырган мындай кездемеден тиксеңиздер болот. Мындай азыр береткалар өтө мода болуп жатат. Мына мен эки тарабына тең 0,1 строчка берип чыктым. Видеодо анча көрүнбөй калыптыр.
Эми астарын тигип чыгабыз. Астары деле меники баягы экинчи бөлүгү ушундай уланма болуп калды. Муну деле тигип чыгып, мынакей 0,5 кылып. Бирок мунуга строчка бербедим жаткызып. Бул уланган жерлери болчу. Эми муну деле айландырып тигип чыгабыз, эки детальды кошуп, оң тарабын бетме бет коюп туруп. Ошондой эле бир 7 сантиметрдей тикпей калтырабыз. Мынакей мен тигип бүттүм. Ушул ачык калышы керек. Буну кийин биз ал жерден оодарабыз. Эми поясты тигебиз эки жерин. Эми поясты биринчи кездемебиздин сырткы бөлүгүнө тигип чыгабыз. Андыктан биринчи ийнелер менен, эгер мындай биринчи тигип жатсаңыз, ийнелер менен катырып алсаңыз кыйналбайсыз, жүдөбөйсүз. Мен дагы ушул ийнелер менен эки жерине коюп алдым, эки центр жерине. Анан тигип чыктым айландырып. Тегиз айландырып чыгасыңар. 0,7 1 сантиметр аралыгында тиксеңер болот. Вот уже биздин береткабыз бүтөйүн деп деле калды. Акыркы этабыбыз калды. Эми астарын кошушубуз керек. Мынакей. Астарыбызды оңунан кылып туруп, ичине салып, эки детальды бири-бирине кошуп айландырып тигип чыгабыз. Муну деле силер ийне менен 4 жерине коюп алсаңар болот, кыстарып. Же эки жерине коюп алсаңар болот. Мен эки жерине эле койдум. Эми айландырып тигип чыгабыз. Мен 0,7 аралыгында тигип чыктым бардык жерлерин. Эми оодарабыз. Уже 90%га уже бүтүп деле калды береткабыз. Эми ошол оодарган жерибизди 7 сантиметрдей калтырган жерибизди 0,1 строчка менен тигип чыгабыз. Мен машинкада эле тигип чыктым. Эгер сиздер кааласаңыздар көрүнбөй турган кылып туруп колдо тигип койсоңуздар да болот. Вот бүттү достор. Баарыңыздарга чоң рахмат көргөнүңүздөр